Кудайдын чакырыгы 15-май. Жубайлар узак жашап калганда бири-бирине окшош болуп калганын байкадыңыз беле? Муну түшүндүрүү кыйын. Убакыт өтүшү менен биз эң көп баарлашкан адамдар бизге таасир этет. Биздин жүрүм турумубуз жана сүйлөө стилибиз да алардыкына окшош болуп калат. Элчилердин иштери китебинде кызыктуу окуя айтылат. Петр менен Жакандын кайраттуулугун көрүп, алардын жөнөкөй, билимсиз адамдар экенин билип, эл таң калды. Ошол эле учурда аларды Ыйса менен болгон адамдар деп таанып калышты. Исаны айкаш-чыгачка кадап жаткан түнү коркуп чачырап кеткен окуучулар анын тирилүүсүнөн кийин түп тамырынан өзгөрүштү. Ыйык рух алардын үстүнө түшкөндө алар таптакыр башка адам болуп калышты. Эми алардын жүрүм туруму жана сөздөрү Исаны чагылдырып турду. Аларды көргөндө эч ким алардын Исанын шакирттери экенинен шек санаган жок. Адамдар аларды иштеринен жана сөздөрүнөн Исанын окуучулары деп таанып турушту. Биз ишенгендер көбүнчө Кудай менен жалгыз убакыт өткөрүү жана ага кызмат кылуунун маанилүүлүгү жөнүндө сүйлөйбүз. Бирок күнүмдүк шашылыш жашоодо биз Кудайдын жанында болуу жана анын биз менен болуусуна жөн гана мүмкүнчүлүк бербей жаткан жокпузбу? Адамдар сизди караганда сиздин Иса менен байланышта экениңизди байкай алышабы? Эгерде сиз дайыма Кудайдын катышуусун сезип жашасаңыз, жашооңуз кандай өзгөрмөк? Сиз Кудайдан сизди Машаякка көбүрөөк окшош кылуусун суранууга даярсызбы?